Жаман айтпай оңдоп койгон катамды, жылуу сүйлөп жууп койгон капамды. Жаратканга ыраазымын, анткени апа кылган сиздей алтын адамды демекчи. Келиндерин да өз кызындай көрүп, дайыма туура кеңештерин айтып, жакшы болсун деп жакшы жакка үндөп жүргөн биздин алтындай болгон апакелерибиз бактыбызга ар дайым бар болсун. Бүгүнкү куттуктообуздагы дал ушундай. Өмүрүнүн жарымынан көбүнү балдар үчүн арнап, дал ушул кезекте дагы балдарына ак батасын берип, келиндин колунан чай ичип, неберенин бал тилине балкып отурган Ош областынын Араван районуна караштуу Төлөкан айылынын тургуну. Дал ушол 20 апрель күнү өзүнүн 67 жаш котуман курагын белгилеп жаткан ардактуу апакебиз Мамаева Саламат апабызга арналмакчы. Ардактуу кадыры бийик, таманы беш болгон апабыз Саламат апа, сизди бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизди ар дайым өз апасындай сыйлап турган, кадырлап апакелеп аяп турган, мына ушундай жакшы күнүңүздө көңүлүңүздү көтөрүүгө аракет кылган келиндериңиз бар эң бактылуу апа экенсиз. Мына ушундай бактыңыз башыңыздан арылбай, дайыма уул кыздарыңыздын, келиндериңиздин, неберелериңиздин бактына ар дайым бар болуңуз. Ушулардын жайылган ак дасторконунун үстүндө жакшылык күндөрүнө ак бата гана берип жүрө бериңиз эжеке. Бүгүнкү өздүк майрамыңыз кут болсун. Келерки жылы дагы сизди куттуктоо бизге дагы насип кылсын. Аман болуңуз. Биз жөтөлсөк, ал да кошо жөтөлөт. Төрү банан чоңойтуп тур бөпөлөп, татаалашуу тоскоолунда турмуштун үй бүлөнүн бүт түйшүгүн көтөрөт. Оңдой тайым балдарынын катасын, жатаарында мин кайталап батасын, мээримине асман жерди бөлөгөн. Менин апам кылымдарга жашасын. Менин апам кылымдарга жашасын. Ардагыбыз апаке, сизди бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз бар кезде биз үчүн дүйнө жарык, сиз бар кезде көңүлүбүз ток, сиз бар кезде ырыскыбыз бүтүн, ар дайым биздин бактыбызга бар болуңуз, аман болуңуз деп, бүгүнкү өздүк майрам менен куттукташкан оолу Чыңгыз мырза, келини Элмира айым жана ошондой эле неберелери Ариет, Айзадалар чын жүрөктөн куттукташат. Жашартып жараткан